Садыр Жапаров баарыбызга белгилүү болгондой, премьер-министр кезинде эле казынаны уурдаган, мамлекеттик деңгээлде коррупциялар жасаган чиновниктерге каршы күрөш жарыялап, баардыгына ушул экономикалык мунапыс берүү чечимин кабыл алган болчу. Натыйжада ушу бир катар чиновниктер, бир катар ишкерлер мунапыстан пайдаланып, өздөрүнүн кирешесин ачыктап, мамлекетке бирчүсүн берип жаткандыгын белгилеп кетүү керек да. Бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп алган жок. Буга чейинки бийликтер дагы ушул 2000-жылдын башталышында, 90-жылдардын аяк ченинде ошо коррупцияга каршы формалдуу түрдө күрөш жарыялап, бирок алардын көпчүлүгү жыйынтыгы чыккан эмес да. Дүйнөлүк практикадан деле алып көрсөк, ушул экономикалык мунапыс жарыялоо Европада дүйнөлүк согуш бүткөндөн кийин 3-рейхтин банк эсептери легалдаштырылып, Швейцарияда абдан айыгышкан күрөштөр жүргөн. Европада, мисалы, Францияда, кийин Аргентинада, чыгышта мисалы Индия өлкөсүндө дагы ушул өткөн кылымдын 80-90 жылдарында экономикалык амнистия тажрыйбасы абдан кеңири колдонулуптур. Мисалы, биздин КМШ мамлекеттеринде, айрыкча Россияда, Өзбекстанда акыркы жылдары ушул кирешелерди легалдаштыруу, экономикалык мыйзамдарды күчөтүү жана мамлекеттин жоготууларын кайтарып берүү, коррупцияны жоюу боюнча абдан чоң аракеттер жүрүп келди да. Ооба, эми бул коррупциялык иштер боюнча экономикалык келтирилген чыгымдын ордун толтуруу, кайтаруу маселеси баардык ушул коррупцияны күрөшкөн мамлекеттердин тажрыйбасында кенен белгилүү. Бирок эми сөзсүз эле мындай сотко чейинки кайтарууну биз изилдеп көрдүк, эми ал сейрек кездеше турган көрүнүш экен да. Эми бул ушул коррупциялык иштерде, экономикалык кылмыштарда санкциялар белгиленген. Бул Европа кеңешинин конвенцияларында, сиз айтып аткан Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясында, башка дагы ушундай эл аралык Кыргызстан мүчө болгон документтерде, кол койгон, кабыл алган документтерде ушундай сунуштамалар келтирилет. Анан санкциялардын түрү такталган да. Убактылуу чаралар, конфискациясы, анан аларды мисалы уюм ошол ишти кылып атса, аны жаап салуу, жоюп салуу, анан ага катышкан адамдарга жанагындай кылмыш жазасын колдонуу деген нерселер так белгиленген да. Чет өлкөлөрдүн тажрыйбасы албетте абдан кенен, жана ар бир өлкөнүн өзүнүн өнүгүшүнө, алардын укуктук системасынын өзгөчөлүгүнө жараша болот да. Бирок эми бул оор кылмыштардын катарына киргендиктен көпчүлүк өлкөлөрдө, көп өлкөлөрдө ушул катаал чара колдонулат. Негизинен мындай экономикалык кылмыш иштери, аны эркинен ажыратуу чарасы көп колдонулат да. Албетте жанагындай гуманизация деген маселе чыгып атат. Биздин дагы жаңы кабыл алынган кодекстер ошого ыктап аткандыктан, ошону жактап аткандыктан айыгын төлөп коюу менен ошол эркиндикке чыгып калышы, камалбай калышы деген жагдайлар колдонулуп атат да, ошондой чаралар. Бирок эми бул маселени чыгымды аныктоо маселеси менен азыр коомчулукта маселе болуп атат да. Бир гана нерсени тактап айталы, ошол келтирилген зыяндын көлөмүн, аны ордун толтуруу механизмдери, кайтаруу жана башка маселелердин баардыгы соттук процессте аныктала турган маселе да. Мына Кыргызстандагы акыркы эле окуяларды бир аз санай кетеличи. Алып кетсек, мына экономикалык кылмыштуулукка каршы мамлекеттик кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев камактан чыгыптыр. Анткени ал мамлекетке 20 миллион сом өлчөмүндө акчаны кайтарып берген экен. Ош шаарынын мурдагы спорт комитетинин жетекчиси Кылычбек Саркарбаев 1 миллион сом мамлекеттин казынасына төгүп бериптир. ГСБПтин мурунку төрагасы Бакир Таиров 20 миллион сом мамлекеттин эсебине төгүп берген экен. Улукбек Өмүрзаков дагы 20 миллион сом төгүптүр. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал Ош шаарында жанагындай жеке менчик ишкерлердин
ишине кийлигишкен деп айыпталган болчу да. Эми мындай фактыларды уланта берсек абдан эле көп болот. Ага чейинкисин алсак, айтылуу Райымбек Матраимов 2 миллиард сомдук каражатты мамлекеттин эсебине өткөрүп берди. Анын 1,5 миллиард сому накталай акча менен, калгандары мүлк түрүндө өткөрүлүп берген билебиз да. Жыйынтыктай келсек, ушу Кыргызстанда мына акыркы 10 айдын ичинде эле улуттук коопсуздук комитети тарабынан эле 116 миллион сомго жакын акча каражаты мамлекетке кайтарылып берилген экен. Азыркы ушул улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Ташиевдин билдиргенине караганда, акыркы эле 2 айда, же болбосо 2020 жылдын ноябрь-декабрь айында эле мамлекетке 3 миллиард кайтарып беришиптир. Ал эми январь айында 500 миллион сом кайтарылып берилген экен. Россияда мына 2010 жылдан бери абдан чоң күрөш жарыяланып, аларда дагы жанагындай укук коргоо органдарынын чоң чиновниктери, банкирлер миллиарддаган акчаларды кармап, уурдашып, мына ошонун жазасын тартып, кайра мамлекетке ондогон миллиард акчаларды кайтарып беришкен экен. Мына бүгүнкү күндө Өзбекстанда дагы абдан чоң коррупцияга каршы мыйзам кабыл алынып, бүгүнкү күндө кечеги чиновниктер ири коррупционер катары мамлекетке чоң ири суммадагы акчаларды төгүп жаткандыгын, андай кылмыш иштери бүгүн дагы улантылып жаткандыгын Өзбек бийлигинин маалымат кызматтары билдирип жатышат да. Эми конкреттүү мисалдарга каралса, Германияда 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. А эгерде мисалы сот ошондо коррупциялык иштерге барса, 10 жылга чейин эркинен ажыратылат да. Финляндиянын системасы кызык, анткени бул мамлекеттерде атайын антикоррупциялык мыйзамдар жок, бирок бул катардагы эле кылмышка каршы мыйзамдар менен жөнгө салынат дагы. Буларда 4 жылга чейин эркинен ажыратылып, анан айып пул төлөп чыгышат да, ошол экөө бирдей колдонулат да. Же деген сөз эмес, жана айып жана эркинен ажыратуу деп колдонулат. Эми мындай өтө катаал чара колдонгон мамлекеттер да көп. Мисалы Кытай, Иран сыяктуу өлкөлөрдө түбөлүк эркинен ажыратуу же өлүм жазасын колдонушат да. Көп өлкөлөр ушу өлүм жазасын колдонулбайт, бирок көп жылдык мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат да. Италиянын мисалы кызык. Италияда жана экономикалык кылмыштарда мындай бир нече жылдарга эркинен ажыратуу каралган, бирок мафиозалык мыйзамдар боюнча мафиялык кылмыштар каралышкандыгы үчүн бул өзгөчө оор кылмыш болуп эсептелинип, жазасы да ошого жараша болот да. Анан жана айып пул менен кутулуп кетүү, акчасын төгүп коюп кутулуп кетирүү деген бул өлкө абдан катуу карайт, мындайга жол бербей тургандыгы белгилүү да. Дүйнөлүк мындай рейтингде эң арткы орундардын бири болгон Кенияда да системасы кызыгыраак болуп атат да. Бул айып пул төлөп эле кутулуп кете турган, сотко чейин кутулуп кетүү тажрыйбасы ушул өлкөдө жайылган экен да.